Кыргызстан административдик аймактык реформага муктаж экендиги коомчулук тарабынан байма-бай айтылып келет. Маселе облустар менен райондорду жоюу тууралуу болуп, демилге иш жүзүн ашпай турат. Мындай талап аткарган жумушунун дайыны жок. Бирок мамлекеттик казынадан очойгон акча коротулуп жаткандыктан пайда болгон. Областтын жетекчиси губернатор менен райондун акими бул ашыкча эле жүк да. Эч кандай полномочиясы жок, эч кандай бир легитимдүү бийлиги жок. Жөн эле дайындалган, эл тарабынан шайланбаган бийлик болуп эсептелет. Демек мындай бийлик мисалы областта турат, райондо турат. Жергиликтүү жанагы айыл кеңешин, айыл өкмөттөрүн башкарууга алардын укугу жок да. Себеби эл шайлаган эмес, эл шайлаган бийлик эмес. Бул жагынан алганда да булардын кереги жок. Ал эми мындай жалпы логикага салып караганда дагы губернаторлор менен акимдер эч кандай иш жүргүзө албайт. Алардын полномочиясы жок, бийлигинде колунда бийлиги жок. Алар тиги жергиликтүү кеңештикке, айыл өкмөтүнө келип көрсөтмө берүүгө, жана башка кылууга акысы жок. Себеби алар жанагындай. Ошон үчүн бул бийлик биринчиден баягы укуктук жактан негизделбеген бийлик. Экинчи жагынан ашыкча бийлик. Баягы өкмөттүн жалпы эл чогулткан казынаны жеп ичкен эле өзүнчө бийлик да. Кыргыз Республикасында 7 облус, 40 райондук аймак жана 22 шаар бар. Айыл аймактарынын саны 429. Өлкө боюнча калктын саны болсо 6 миллион 200 миңге жеткен. Өлкөнүн финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 2017 жылы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөргө жалпы 198 миллион 688 миң сом жумшалган. Ал эми өткөн жылдын 9 айында эле 162 миллион 656 миң сом коротулган. Булар жөн эле ашка жүк, башка жүк эле той өткөргөндө келип калышат. Мисалы үчүн райондун жанагы бир ашыкча чыгым кеткен жерлерде ошолорду башкарат, башка эмнени башкарат, башка эмне кылып атат. Андыктан өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү делген аталышта иш алып барып жаткан. Бийлик ээлеринин жумушун бири өкмөт менен калк ортосундагы катташуучу кызмат катары сыпаттаса, дагы бири жөн гана той аш жана ачылыштар үчүн түзүлгөн мекеме катары эсептейт. Айыл чыгатын болуп калды бир жолу айылчылар. Чөнтөгүнө кайчы салып алып туруп, көрүнгөн кайсы жерде эме болсо ачылыш, маракелер болсо ошол жерге барып лентасын кыркып коет. Анан келет, сыйыны көрөт, кетет. Мисалы үчүн бир иши менен кайрылсаң жооп бербейт. Такыр жооп бербейт. Канча адамдар кайрылды, кат менен кайрылды губернаторгачы. Бул эч кандай тыянак чыккан жок буларданчы. Ошондуктан биздин оюбуз, пикирибиз немени администрацияны жоюш керек. Булар жоюп эле айыл өкмөттөрдү прямой эле өкмөткө баш ийдирип койсо болот. Азыр Кыргызстан кичинекей эле. Муну улай эле ыйгарымдуу өкүл менен акимдердин, жергиликтүү жеке ишкерлердин ачкан ишканаларын, дыйкандардын эмгегин эсептеп, анысы аз келгенсип өзү аткарган жумуштай карап өздөрүнө ыйгарып алуусу да көнүмүш адатка айланган. Карапайым калк болсо бул көрүнүштөрдү токтотуу зарылдыгын айтат. Акимдер менен губернаторлордун элге пайдасы жок, наоборот, зыян эле келтирип атат да элге. Мисалы үчүн эл азыр өкмөттөн тигилерден акча албайт да. Өкмөттүн ишканасы болбосо, бир колхоз, совхоз болбосо, аким менен губернатордун эмне кереги бар? Эгер мисалы үчүн элдерге ушул акча берип, айлык берип, ишканаларды ачып, ошолорду иштетсе, анда керек эле. Эл ал губернаторлор менен эч кимиси менен чатагы жок да, тааныбайт деле, билбейт деле. Бул маселе боюнча өкмөттө жумушчу топ түзүлүп, ишин баштаганы кабарланган. Айылдарды ирлештирүү гана эмес, бийликтин вертикалын өзгөртүү тууралуу да сунуштар, долбоорлор даярдалат. Ал боюнча азыр талдоо жүргүзүлүп жатат. Жөн эле мунун кереги жок деп жоюп салуу туура эмес. Мисалы долбоордо облустарды жоюу сунушталышы мүмкүн, же облустарды калтырып, райондорду жоюу сунушталышы мүмкүн. Мыйзам боюнча ал долбоор жогорку кеңештин элдин талкуусуна коюлушу керек. Эскерте келсек, президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен административдик аймактык реформа боюнча жумушчу топ 2018 жылдын ноябрь айында түзүлгөн. Аны Кубатбек Боронов жетектейт. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.